муундагы артроз оорусу же болбосо муундун бетиндеги кемирчектин жукарысуу тууралуу билип алыңыздар. Бул ооруну биринчи, экинчи стадиясында айыктырса болот. Ал эми үчүнчү, төртүнчү, бешинчи стадия болуп кетсе, анда айыктыруу кыйын. Толугу менен бул ооруну жок кыла албайсыз. Бул учурда сиз жөн гана сактап, ооруну басып, жеңил гана жүрүп калганга жардам берсе болот. Ал эми биринчи, экинчи стадиясында айыктырып бул ооруну токтотуп салса болот. Ал үчүн бул оорунун пайда болуу түзүмүнө келели. Пайда болуусу эмнеден болот? Бул ооруда муундун бетин жаап турган кемирчектерге азык жакшы жетпей калат дагы, ал жактагы хондроцит деген клеткалар өлүп, азайып, анын натыйжасында кемирчек жукарып кетет. Бара-бара такыр калбай калат. Калбай калганда ал бешинчи стадияга жеткен болот. Ал эми сиз баштапкы этаптарында оору жаңыдан башталганда сактап калсаңыз, же болбосо ошол учурда айыктырып калсаңыз, анда муунуңузду сактап каласыз. Ал эми үчүнчү, төртүнчү стадияга жеткенде бул ооруну толук айыктырып кетирүү мүмкүн эмес. Ооба дары ичпей турган кылып, ооба жеңил жүрө турган кылып, оорусу жок жашай турган кылып жардам берсе болот. Бирок ооруну толук айыктырып кетирүү ал учурда кыйын болуп калат. Жана тез эле 10 эле күндө айыктырып койчу деген такыр мүмкүн болбой калат. Ал эми эртелесе бул ооруну сактап, айыктырып, карап калса болот. Ал үчүн буга атайын ошол муундун азыктануусуна маани бериш керек. Муундун азыктануусу бул кемирчек кан тамыры менен азыктанбайт. Малдын этин көргөндөр, сойгондор деле билет, кемирчекте эч кандай кан тамыры жок. Жана бул жакка азык каяктан келет? Ошол муундун ичиндеги суюктуктан келет. Ал болсо ошол муундун өзүндө синтезделип бөлүнүп чыгат. Ал бөлүнүп чыгуусу дагы адамдын денесиндеги органдардын иштөөсүнө, ошондой эле керектүү заттардын жетиштүүлүгүнө көз каранды. Эгерде ошолордун баардыгы сааттай болуп туура иштесе, анда бул оору пайда болбойт. Же болбосо ушул бузулуудан кийин пайда болгон учурда дагы ошол нерселерди калыбына келтирүү менен бул ооруну айыктырса болот. Ал эми сиз жөн гана ооруну баса турган майыздарды, дары дармектерди ичип, сүйкөп жүрө бере турган болсоңуз, ал убакытты өткөрөт. Ал эми сиз ооруну сезбегениңиз менен бул жактагы оору күчөй берет. Бара-бара такыр кемирчек калбай калат. Ал учурда сиз айла жок операцияга түшүп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз эртелеп оорунун алдын алышыңыз керек. Ооруну баса турган майыздар менен дарыландым деп ойлобошуңуз керек. Же болбосо атайын дарылоо жакка келгенде, мисалы үчүн бизде деле ооруну баспай дарылайбыз. Ооруну баспай дарылаган кээ бир адамдар мен бир күндө айыкпай атам дегендей карашы мүмкүн. Бирок эгерде сиз ооруну баспастан өзүнүн айыгуу процессин күн сайын сезип айыксаңыз, бул сиз үчүн дагы ийгилик болот. Жана муундун кемирчегинин калыбына келүүсү, бул ооруну токтотуу негизи узак убакытка созулат. Башка ткандарга караганда бул ткань өтө жай регенерация болот. Ошондуктан 3 айдан 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошондуктан сиздер буга эртелеп маани беришиңиздер керек. Эртелеп маани бергенде ал эртерээк, тезирээк айыгат. Ошондуктан ден соолугуңуздарга убагында кам көрүп калыңыздар. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар. Биз аларга жооп беребиз.